Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Жаңыдан кирип келе жаткан 2023 жылдын башталышы ызгар суук менен кошо бир топ табышмактуу ойлорго салган, айрыкча саясатта жүргөн мекендештерибизди түркүн түмөн жоромолдорго салган билдирүүлөр менен коштолду. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кечиримдүүлүк тууралуу пост жазып, бирок ал пост конкреттүү кимге багытталганы боюнча эч кандай так багыт көрсөтүлбөстөн, элдин көпчүлүк бөлүгү кызуу талкууга алып жаткан учур. Албетте учурда кыргыз эли алып келген бийликтин кечиримине муктаж болуп турган белгилүү бир топтор аз эмес болгондуктан, генералдын бул постун өзүнө алып, мен тууралуу айткан окшойт, мени кечиришет окшойт деп үмүт кылгандар да көп экени түшүнүктүү болуп турат. Бирок чындап келгенде Камчыбек Кыдыршаевичтин биз баарын кечиришибиз керек. Кудай баарыбызды кечирип жаткан соң биз Кудайдан да кыйын болуп кечирбеймин деп өзүбүздү бийик коюп алууга акыбыз жок деген маанидеги билдирүүсү бүгүнкү кыргыз коомчулугунун бир муштумга биригүүгө, ынтымакка келүүгө чоң чакырык катары кабыл алынганы албетте жакшы. Өткөндө бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүп жаткандыкта шектелип, камакка алынган Кемпир-Абадты коргоо комитети деп уюм түзүп алып, өздөрүн ошол комитеттин мүчөлөрү деп атап алган жарандар, кыргыз жерине кире албай качып жүргөн мурдагы президенттер, абакта отуруп калган мурдагы өлкө башчысы жана башка ар кандай негизде саясатка аралашып, камалып жаткан мекендештерибиздин дээрлик баарын кечиримдүүлүк тууралуу Камчыбек Ташиев тарабынан жазылган пост жаңы ойлордун пайда болушуна алып келгени байкалды. Албетте чын-чынына келгенде 7 миллион Кыргызстан элин ич ара ар кандай саясий топторго бөлүп жарып, сен тиги кишинин адамысың, мен бул кишинин адамымын, сен сабатсызсың, мен сабаттуумун, сен таза эмессиң, мен таптазамын деп бөлүп жарып, бири-бирин негиздүү да негизсиз да каралап, ушактарды болушунча таркатып, элдин башын айлантып, отурганда да турганда да бөлүнүүгө шылтоо издеп калган саясатчылардан албетте кыргыз элине, өлкөбүздүн күнүмдүк жашоосуна, келечегине зыян гана тийип жатканы анык. Эгер кечиримдүүлүк, айкөлдүк менен мамиле кылып, баарын тең кечирип, бир муштумга бириктирип, улуу адамдык сыпаттар менен улуу ишти баштайын десе, булардын арасынан дагы чыгып алып, мурдагы үйрөнгөн адатын улантып, ынтымакты бузууга күн-түн дебей аракет кылып, кайра эле тетири иштерди жасабайт деп эч ким кепилдик бере албайт эмеспи. Бир сүйлөп, баары бир сөздүү болуп, баары бири-бирин кечиришип, өткөн кеткендин баарын унутуп, алдыга карай жылып кетүүгө чындап бел байласа кана. Бирок тилекке каршы андай болушуна азырынча ишенүүгө болбойт. Анан эң негизгиси, бирөөнү кечириш үчүн ал кечирилип жаткан тарап элден чыгып кечирим сурап, өздөрү эл алдында ак сөзүн айтып, эң биринчи кезекте кыргыз элинин кечиримине ээ болуу маселеси турат. Адатта кечирим сураган адамга гана кечирим берилет эмеспи. Эми парламент ичиндеги кээ бир учурларга баам салып көрөбүз. Өткөн жылдын акыр ченинде депутат Элвира Сурабалдиевага тиешелүү Бишкектеги Кудайберген базарынан мамлекетке 70 миллион сом салык төлөбөй жатканы тууралуу так маалыматтар айтылган болчу. Бирок депутат айым мунун баарын саясатка айланткысы келип, парламент трибунасынан чыгып алып, укугу кордолуп жаткан, куугунукталып жаткан саясатчынын ролун ойноого аракет кылып, сөздү салыктан башкага бурууга кыйла аракет кылган. Муну бүтүндөй Кыргызстан эли көргөн. Камчыбек Ташиев салыкты төлө десе, Кемпир-Абадка каршы добуш бердим эле, ошого мени кысымга алып жатасыңар деп кыйла болгон. Жыйынтыгында эми мынтип депутат айымдын Кемпир-Абадты бетине карманып сөздү салыктан башкага буруу операциясы иш бербей, мамлекетке 70 миллион сом салыгын төгүп бергени маалым болду. Мындайча айтканда, Кыргызстандын бюджетине 70 миллион сом түшпөй калган жок. Депутат айымдын депутаттык мандаты аны салык төлөөдөн коргоп кала албады. Андай болушуна жол берилбеди. Демек эл катары карапайым кыргызстандык башка адамдар менен бирдей түрдө өзүнүн мыйзамдуу салыгын төлөдү. Эми Элвира Сурабалдиева айым дагы парламентте отуруп алып, мыйзамдуулук, элдин жашоосу, айлыктар, жөлөк пулдар тууралуу элге күйүп жаткан кишилерге таандык сөздөрдү сүйлөй берсе болот. А эгер салыкты төлөбөй туруп эле мыйзамдар тууралуу, адам укуктары тууралуу, элдин жашоо шарты тууралуу жалындуу сөздөрдү сүйлөгөнү суу кечпейт болчу. Эми албетте бир гана депутат Сурабалдиева гана жеке ишкердик багытында иш алып барып, калган депутаттар айлыкты карап отурган жери жокта.
Депутаттардын дээрлик көпчүлүгү бизнес менен алектенери жашыруун эмес. Дал ошол мыйзам чыгаруучулар өздөрү баш болуп, салыктарды төлөп, мыйзамдын так аткарылышын өздөрүнөн баштап, үлгү болууга милдеттүү эмеспи? Анан эң эле сабаттуу, тим эле темирдей тартип, мыйзам, ыйман деп жүргөн кишилердин декларациясын карасаң, үйү дагы жок, унаасы дагы жок, итке минген кедеймин деп уялбай декларация тапшырып жатышканы албетте эки жүздүүлөрдүн азайбай жатканынан, сөзү башка, амалы башкалардын бети кызарбайт экенинен кабар берет. Бирок бир чети кезинде элдин баары пандемияда кыйналып, кысталып жатканда, үйүмдө 1 килограмм кум шекерим жок, майым жок деп кыйынчылык тартып жатканын ачык айткан саясатчылардан албетте капа деле болуштун кереги жок. Элибиз айтмакчы, эркекти бузар токчулук, аялды бузар жокчулук дегендей, жокчулук болбосун. Назар ток болмоюнча адам баласынын көзү тойбой, бар нерсесин жок деп, эли журттан эле эмес, Кудайдан дагы уялбай калат тура. Мисалы мен чын айтайын, менин үйүмдө бүгүнкү күндө 1 килограмм un жок. Же болбосо 3 килограмм шекер жок. Же 3 литр май жок. Үмүт эртеңкибизден, бүрсүгүнкүбүздөн, башкабыздан. Анан жанагындай кылып, ниетибизди бузуп алган болсок, биринчи кезекте жетишпегендиктен жетишпей калбайт. Ниетибиз бузулгандыктан ошондой болуп калышы мүмкүн. Ушундан Кудай сактасын. Пейилибизди ток кылалы, баардык өзүнүн ордуна түшөт. Эми бул жыл ичинде алдыда Кыргызстаныбызды кандай сыноолор күтүп турат? Баягы бийлик талашы бүтпөй аткан сабаттуулар дагы кандай кадамдарга барат? Аны убакыт көрсөтөт. Кемпирабад сценарийи менен максаты ишке ашпай калганын түшүнгөн бул оюнчулар эми элдин көзүнө Кыргызстандын жерин коргоймун деп камакка алынган баатырлардын образын берүүгө аракет кылышып, бири-бирин Курманжан Даткага, Шабдан Батырга теңеп, ден соолугу начарлап, сот залында нары-бери оонап, кулап жатып калып жатса дагы сынбай жаткан баатырлардын ролун ойноп беришери анык деңизчи. Сыртта калган булардын ана башчылары парламентте отуруп алып, карганып, шиленип, бир туруп башкы прокуратурага, бир туруп УКМКга, бир туруп президент администрациясына асылып, менин кол астымда, менин планымды аткарып, ишке ашырып жаткан куралдарымды камап койдуңар деп айта албай, буулуп, сөздү ар кайсыл жакка айлантып, Путин деле мактап турсам, эки сөзүмдү биринде Путин айтмакчы, улуу орус эли айткандай деп эле окшоштуруп турсам, бир күн багам ачылып кетет деген үзүлбөгөн үмүтү менен убакыт созоору да талассыз. Орусчулу дагы, батышчылы дагы аралашып кетип, бир казанга кандай түшүп калышканын өздөрү да жакшы билбей, кайдагы бир суу кечпеген сценарийлерди ишке ашырабыз деп ортодо бүткүл кыргыз элине шерменде болуп калышканы да өзүнчө бир чоң сабак болуш керек. Эми кандай болсо дагы эли журтубузда тынчтык, ынтымак, биримдик өкүмүн сүрсүн. Биз ар кандай ой пикирдеги жарандар көппүз. Бирок Кыргызстаныбыз жалгыз бирөө гана экенин жана бул өлкө бизге гана керек экенин, биздин гана коргообузга, кызматыбызга, аракетибизге муктаж экенин унутпасак болгону. Жараткан Кудай өлкөбүздү сырткы дагы, ички дагы душмандардан сактасын. Саламатта калыңыз.